Assalamualaikum достар, амансыздарбы? Денсаулықтарыңыздар, іштеріңіздер жақшыбы? Сіздерге Англиядан чоң салам айтам. Бүгін Англияның Бирмингем шаарына жақын жерде Дерби шаарындамын. Бүгін достар, биздин именно проблемалар жөнүндө айтып бермекчимин сіздерге. Англияның минустары, проблемаларды жана ошондой эле биздин уважаемый эле деп айтышка туура келип калды. Мошенниктерибиз, аферисттерибиз жөнүндө кенен айтып берем достор. Андыктан алдыңкы 20 мүнөттө биз менен бирге болуңуздар. Түрдүрбөй, жакшы көрүп бериңиздер. Бул келейин деп атсаңыздар, бул өтө жакшы маалыматтар, керектүү маалыматтар болмокчу достор. Достор, проблемалар демекчи, азыр бир нерсе проблемаларды айтып берем сиздерге. Биринчиси, бул тил билбегендик болуп атат достор. Обыкновенный эле эмеден кирип туруп, магазинден кирип туруп, сода кылганда деле кыйналып калып атабыз. Анын мен өзүм деле бармын. Ошондуктан тил үйрөнүп келсеңиздер, бир аз оңоюраак болот. Биякта башка жумушка иштесеңиздер деле. Экинчиси, бул Tier 5 визабыз биздин. Сиздер Tier 5 виза бул только сельское хозяйство үчүн эле ачыла турган виза. Башка жумушка иштесеңиздер кыйыныраак болот. Дополнительно дагы документтерди алышыңыздар керек болот. Андыктан башка визалардын да түрлөрүн карап көрүңүздөр изилдеп. Андыктан ошол эми Tier 5 визанын дагы биздин мошенниктер деп айтып калдым эле видеонун башында. Мошенниктерибиз пайда болду. Именно Кыргызстанда. Россия менен келген жарандарыбыздын ичинен уккан жокмун көп. Бирок Кыргызстандан келгендердин арасында ушундай эме көп учурап атат. Азыр силерге бир эмелерди коюп берем. Жөнөтүп Кыргызстандан адамдар жөнөтүп 220 ушул бала жөнөтүп Кыргызстандан адамдар жөнөтүп 220 миң 230 миң ушундайга жөнөтүп атат да. Эсе ким тааныш билишиңиздер келе турган болсо, ушул балага неме кайрылбай эле сиже кайрылбаңыздар дегеним да. Мына көрдүңүздөр туугандар, 220 миң алды деп атат. Эми булардын азыр анонимдүү эле калтырайм, булардын немелерин айтпай эле коеюн, может өздөрү көрүп туруп ойлоноптур дейм да. Ал 220 миң акчасын алып жөнөтө берди. Может ойлоноптур кичинечи, мындай совести ойгоноптур да. Эми ошондой нерсе болбош үчүн достор, 220 миң берсеңиздер сиздер, плюс өзүңүздөрдүн расходуңуздар болот, 300 миңге жакын болуп кетет ошондо. Виза аласыздар, билет аласыздар. Ошондуктан өзүңүздөрдүн эмеңиздер менен эле келиңиздер. Өзүңүздөр заявка таштап, бир сом акча лишний бербеңиздер эч кимге. Анан 300 миң берсеңиздер сиздер, бул деген почти бир 3 айлык биякта иштеген, 2 айдан ашык 3 айга чейинки иштеген айлык акыңыздар кетет ошол эмеге, расходко. Эми ошол она того стоит деген сөз бар да, эми ошол актабайт да бул нерсечи. 300 миң берип келгенгечи. Андыктан өзүңүздөрдүн эмеңиздер менен эле тапшырып, заявка таштап келиңиздер болду. Алдыңкы күндөрү ошол жөнүндө видео чыгарам мен. Кантип заявка ташташ керек, эмне кылыш керек. Башкага акча берсеңиздер деле ошол эле процесс кетет. Акыркы малыны сатып, ошолорго берип, посредниктерге, мошенниктерге. Келип, азыр биякта фермасында жумуш окшошпой калып, анан эмне кылышын билбей отурган мекендештерибиз деле бар. Эмне кылам эми? Ал актабай калды уже. Ошондуктан бир сом акча бирөөгө бербеңиздер. Өзүңүздөрдүн эле заявка таштап, өзүңүздөр бир аз күтүп, ошону эле эме кылып келиңиздер. Эси келе турган оюңуздар болсо. Анан Tier 5 визага кайрыла турган болсок достор. Tier 5 визанын азыр агентство азыр Кыргызстанда Агричар деп ачылган. Көпчүлүк ошо менен келет Кыргызстандан. Агричарга эч жаман айта турган эмем жок. Жаман комментарий же жаман негативим жок. Просто ошондун пайдаланган ортодо биздин мекендештерибиз болуп атат. Ошолорго алданбаңыздар. Анан достор, аны менен бирге эле уже Агричардын заявкасы уже квотасы толгон аныкы. Өзүнүн официальный эмесинде, Instagram баракчасында жүрөт. 26 майда дей ушундай эле толуп бүткөн. Ага билбейм, ага уже аракет кылбай эле койсоңуздар деле болот го дейм, мен өзүм жеке оюм. Билбейм дагы, может кандай өздөрүнөн чалып сурап эметип көрүңүздөр, бирок ортодогу мошенниктерге акча бербеңиздер.
Анан эми акыркы эми айтып кетчү нерсе достор, азыр буга чейин 1 ай мурда болгон болчу бул нерсе. Мен именно ушундай болот бекен, болбойт бекен деп күтүп аткам. Бир эжем кыргыздардын курултайы болгон бул Лондон шаарында. Ошондо мага маек кылып берди эле жакшы. Балдар, силер баардыгыңар терпият виза менен келдиңер. Эми бир аз кыйын болот деп. Себеби ошо биринчи келгендерге көп түйшүк түшүп калып атат да, аларга чалып улам элечи. Эмне кылабыз деп ошолордун тынчын көбүрөөк алып коюп атасыз мындайча айтканда. Ошолорго эми по-любому жердеш болгондон кийин алар деле угуп жөн тура албайт да. Мындайча айтканда ойлонот. Ошолорго эле бир эмебиз түшүп калып атат. Ошол эжем айтты эле мага. Уже азыр силер 1 айдан кийин жумуштар уже токтоп баштайт. Сентябрь айынан баштап. Андан кийин клубника, малинан уже азайып баштайт. Алманы күтүшүңөр керек болуп калат. Ошол азыр ошол эжем айткандай эле болуп атат. Уже фермалардан уже мен өзүм досторум деле уже баардыгы чалып эме кылышып атат. Биздин фермада жумуш азайып калды. Не кылабыз эми депчи. Ушул жактарыны да мындай сезонный убакытты дагы караштырыңыздар. Уже эмеден кийин эрте жазда келгенге аракет кылыңыздар. Эмеге могу күзгүгө кайра кетип калгандай болупчу. Ошол жактарын эске алып коюңуздар. Достор, проблемалардын бирасын айтып жеткизгенге аракет кылдым сиздерге. Андыктан да баса белгилеп айтам. Лишний акча бербеңиздер бирөөгө. Бул 200 миң, 150 миң деген бул актабайт, действительно айтайын. Ошончо акча берип иши плюс билетиңиздерге бересиздер, нар жак бери жакка бересиздер, актабайт. Өзүңүздөрдүн эмеңиздер менен эле келиңиздер. 80-90 миң, 100 миңге чейин акча кетет сон менен. Андыктан башкалардан деле бияка келерде жакшы анализдеңиздер биринчичи. Сиздер менден башкалар деле видеолорун чыгарган, кантип заявка подавать этиш керек, канча убакыт күтөсүздөр. Башкаларга лишний акчаңыздар берсеңиздер деле, берген күндө деле по-любому ошол эле процесс болот. Андыктан достор, анан алдыңкы күнү жакшы видеолорум чыкмакчы. Бул жакта бир Кыргыздардын курултайы болгон. Ошондо бир эжем терпият визанын минус жактары жөнүндө, именно терпият визанын минус жактары менен полный бөлүш берген болчу. Ал эжебиздин келгенине 20 жыл болуптур бул жака. Антон ошол видеолор чыгат. Анан дагы бир айта кетчү нерсе достор. Бул жакка келгенден кийин фермада жумуштар окшошпой калды дейли. Көбүнүкү эле ошондой азыр. Теңинен көбүнүкү. Анан эмне кылабыз дейт да. Стройкада иштейбизби, либо же башка жумуштарда терпият виза менен иштеп жүрүшөт азыр ушул күндө делечи. Эми ошол жактын башка жумуштарды көргөзүп берем, кандай жумуштарга иштесе болот, иштесе болбойт. Анын дагы плюстары, минустары, биздин мамлекетке же бир Кыргызстанга кандай зыяны келет, жана канча айлык алышат, бүт ушулар жөнүндө да чыгарып бермекчимин достор. Андыктан биз менен бирге болуңуздар достор. Жакшы видеолор чыгарып берем ушу Англиянын жашоосу боюнча. Анан азыр айта турган болсом, азыр бир досторумдун үйүнө келдим. Бул англичандардын үйлөрү жөнүндө дагы бир отдельный эме чыгарып берем, выпуск. Булардын үйлөрү кандай курулган, канча төлөнөт бияка, канча турат, канча сом турат, бүт айтып бермекчимин достор. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Биздин каналды байкап туруңуздар, подписканы басып койсоңуздар аябай кубанып калмакмын. Ошол сиздер сыяктуу эле мен кадимкидей элдерде эле иштейм биякта. Анан ушундай бош убактымда сиздерге жакшы маалымат болсун деп чыгарып атам бул видеону. Андыктан биз менен бирге болуңуздар.